Assalamualaikum. Oş şarının Karaşlı rayonunun balkonları salamasınlar. Sizlerle Kırgızistan boyunca daima öğütükçü Baltavat seminarlarında ayrılan Çoğuşkanımızda konuşta başlıyorlar. Salamasızlar, kandaysızlar, baba, deykanlarım, balkonlarım. Sizlerle işlerinizler жақсы. Buna ile dünya yüzü battık. Şol elçi özlerinin tamak aşmenen kamsız kılğандай, Kırgızstan'дағы özünün özü tamak aşmenen kamsız kılış керек деген. Ошол бизде дагы арзанчылык болуш керек. Биздин дагы ушул жерлерибиз иштебей турган жерлерибиз баардыгы иштеш керек. Кыргыз элине пайда келтириш керек. Анан эми ушул иштерди экономикалык жактан алда канча бизге пайдалуураак кылып пайдаланайлы, кичине жерден көп түшүм алайлы. Мына ошол түшүм дагы сапаттуу болсун. Башка мамлекеттерге алып барып сатканда биздин дыйкандар кыйналбасын деген вазифаны өзүбүзгө жүктөп алып, мына Коркор Азия Балкандар биримдиги 2015-жылдан бери иш аракетти кылып атабыз. Бактабат кылып, Кыргызстанды кыдырып, 3-жолу курка кетип атабыз. Эми Балкан ошол Коркор Азия Балкандар биримдиги 2015-жылы жумушун баштаганда Кыргызстанга 20 000 көчөт аран келет эле. Карлик. Азыр Кудайга шүгүр миллиондон ашты ошонун саны. Жыл сайын 1 миллиондон дарак отургузулуп атат. Мына ошол 106-чы тамырдагы подвойдогу М9да карлик азыраак отургузуп атат. Биздикилер себебегенде карликти бакылыш үчүн ага көп каражат керек экен, стойка керек экен, ага деген шпалер керек экен. Анын деген үстүн антиградный сетка менен тосуш керек экен. Бирок карлик бак, полукарлик бакка караганда обслуживаниясы кыйла жеңил болот. Полукарлик деген бул биздин өзүбүздүн классикалык дарактардын жарымы деп эсептелет. Эч кандай айырмасы жок. Тамырында дагы, жыгачында дагы, мөмөсүндө дагы, чалбырагында дагы, бичүрүндө дагы, гүлүндө дагы eski daraqtardan hiç qanday ayırması yok. Misal üçün Star Kripson деген alma var. Biz Kripson deyiz. Oşonun polikarlikleri var. Bir karligi da var da. Bir высокорослisi da var. Buna biz azı Zolotoy Raniyet'ten bağday dep ata olan alma var. Sapsarı. Anın adı Golden Delicious. Golden Delicious'ın karligi da var. Polikarligi da var. Bir высокорослisi var. Ушул дарактардын бизге болгону айырмасы бул өзүнүн боюнда эле, башка эч кандай айырмасы жок. Мына Кыргызстандын жерине келип аткан азыр көчөттөр Өзбекстандан келип атат, Тажикстандан келет бойкалар, анан ушул Сербиядан келет, Түркиядан, Польшадан келип атат. Ушул бизге келген көчөттөрдүн бардыгынын структурасы окшош эле, бирдей болот, болгону боюнда. Эң бийик классикалык, анан полукарлик, анан кийин эң жакыс бойлуу. Ушул эле, башка эч кандай айырмасы жок, мөмөсү бирдей болот. Мына биз силерге сунуштап аткан полукарлик. Көп акча кетпей, өтө көп акча кетпей, бирок баары деле кымбат да. Мисалы үчүн 1 гектарына 1200 алма бата турган болсо, көчөтүнө эле $5000 кетет. Анан жакшы баары суат системасын коебуз, ага кетет $3000. Анан кийин ошону тособуз, баягындай майда түбүнө шарнирный сетка менен тоскон выгодный болот экен, түбү дагы майда болот экен. Баягындай сетканын өзүнүн немеси. Квадраты. Ошол жерге коюлуп кете албайт экен. Түбүнө чейин казып туруп киргизип коет экенсиз, өдөлөп кеткен сайын чоңоет экен эмеси. Квадраттыктери. Ошол үчүн шарнирный сетка коюлат туугандар, ошонун коюлуп өтө албайт. Анан кийин анча-мынча баягындай күрөз малдар болуп, баары реабилитация сетканы сүрүүлөрүндө эле, жөөлүп эле неме кылып
Бул ошондо сетка бузулуп калат, формасы ребица. А бул шарнирный сетка бири-бирине өтө мындай туташ болгондугу үчүн чойлуп аркы кайра ордуна келип кала берет экен да. Жакшы үстүнө дагы бир колечко жөнөп жиберип туруп тартып кое турган болсо, бул деген ушул берки сетка ребицага караганда көп эсе безопасныйраак болот экен да, малга караганда. Эми бактылайын десек, азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, элде мал көп, малдан корубасак баардыгы менен жаман көрүнүшүп, жакшы айтышып, жаман айтышып жүрө беребиз да. Ошол үчүн сөзсүз түрдө бактылдын эң биринчи бакка ограждение коюш керек. Анан кийин сразу эле ушуну ошол бак боло турган жерге, ошол бактын жашай турган жерин даярдаш керек. Жерди биз жерди даярдаганда алабыз дагы, калпактай жерди оебуз дагы. Мына менин калпагымдай жерди оюп туруп, анан ошол жерге мындай үрпөйгөн тамырды ошол жерге сордоп тыгып туруп, анан кийин топурактан салып тебелеп коебуз дагы өстөйбүз. Бирок ал жерде тамыр кысылып калат. Тамыр бул живой организм да. Тамыр кысылып калат дагы, жаш тамыр баягы катуу катмарды теше албай, баягы жерде өзүн бууп, анан чырмалып, баягы жерде мындай коюн томоктой болуп калат да, өсүшү. Мына чыгарып туруп, ошол сууга жууп мынтип карасаңыздар, ошол баягы биз казган кичинекей чуңкурдун формасын чыгарып берет бизге. Тип карасак үрпөйүп, анан ошол куурап калган болот. Анан туугандар жерди даярдап атканда сөзсүз түрдө мына биринчи баштаганда мына столдун бети как раз ушуга түшөт экен. Мына ушул столдун бетинде жерди акырын чийип аласыңар дагы. Биринчи слой 20-25 сантиметр бул органика болот. Ошол жерде гана жан бар да, калган паста только суу, нымдуулук бар. Өстүрө турган бардык элементтер бардыгы ошол 20-25 сантиметр катмарда болот. Ушунун бетин аласыңар дагы башка бир идишке, бир пленка алып туруп ошол жерге ошону түшүрөсүңөр. Анан түбүн аласыңар дагы, бул башка жакка түшүрөсүңөр дагы, ошону тим коесуңар. Эң эле аз дегенде баягы ошол жерде эң аз дегенде 15 күн жатыш керек. Кышындасы ошол күзүндөсү даярдап койсоңор, анан соң болот да. Эрте касыш керек экен да бунканы. Баягы топурактар күн жеп, кислород алып, баягы обогащаться этип калат экен дагы, анан кийин көчөттүн өсүшүнө өөлгө берет экен. Анан ошону казып алгандан кийин даярдап бүткөндөн кийин анан көчөттү баягы түбүндөгү 20 сантиметрден кийинки топуракты алып, эгерде таштак болсо, ошону ээлеп бересиңер. Ээлеп таштарын алып туруп ыргытып, баягы биз казган чуңкурга ошону кайра саласыңар. Эгерде силерде мүмкүнчүлүк жок болсо, башка жактан жакшы ушундай почва алып келе албасаңыздар, демек ошону гана саласыздар да. Ошону өзүнүн эле саласыңар дагы. Анан бул жакта 20 килограмм алып, 20 сантиметрлик алып койгонубузду алабыз дагы, ээлеп туруп ошону, анан карап көрөбүз. Ошол жерде салмак канча? Балким 20 килограммдыр, балким 40 килограммдыр. Ошону дагы бөлүп туруп, ошону тегин алып туруп, дагы саласыңар дагы. Бул жакта калган 20 килограмм эмеге, жана топуракка, 20 килограммдык топуракка 10 килограмм биогумусту аралаштырып туруп, именно ошол тамырга, ошол топуракты берип туруп, анан жан суу берип коесуңар. Мына ушундай кылгандарда тамыр өтө тез өчүп, тамыр өсүшү жакшы болот, дарактын өзүнүн өсүшү да жакшы болот, бардык микроэлементтерди камтыган жакшы топурак болуп калат да баягы. Бул жагы органика, бул жагы азык, биогумус болду дагы өтө жакшы өсөт. Анан үчүнчү эмеде уже сразу эле туугандар уже капельный системаны койгону, силер баягы жерде сууну запас кыла турган бассейн салышыңар керек. Мунун баардыгын мындай план менен жасап туруп, барбай турган болсо, суу жок болсо, биз эки боло турган болсок, кийин суу келет деген ниет менен эктик, бирок суу келбей калды. Мына ошол көчөткө дагы, огражденияга дагы баягы казганга кетирген расходтарга дагы күйүп каласыңар да. Ошол үчүн
suunu kamдаңыздар, су болуш керек. Бардығын эме алгандан анан тугандар көчөт тандоого келиш керек. Көчөт тандоого келгенде кебекке көчөттөр бар, сууну ончо жактырбайт. Мына биздин баягы үйгө крандын астына эгип койгон кокон гиласыбыз менен тиякта алысыракта турган коконун гиласыбыздын экөөнүн өсүшү эки башка. Belki uçuk çoğun darak bol kalgan ama suyun canındaki ne? Da spor köçet koydu da. Demek ki tamamda su çakpay. Onu anıkta bere turgan, bu köçetli jasagan firma var. Bunlar özleri aytar. Bu suyunu жақсы görür, bu suyunu orta içer, bu suyunu az içerdi. Anıkta bere, tamırdı tanıdığına keyin dağı biz sözsüz türde yer analizini жүргүзүшүбүз керек. Yer analizini biz жүргүзгөндө biz биздин топурагыбыз кандай экен, пашы канча экен, шордуу экен, сууну да анализ кылып туруп, анан кийин ошого жараша көчөт подбирать эте турган болсок, бизде сөзсүз ийгилик күтөт да. Кээ адамдар билбей эле ошол сууну аябай жакшы көргөн көчөттөрдү барып кайракты жерге отургузуп алат да, баклашка менен сугарам деп ойлойт да. Жоқ, чаңқа атып өліп қалады осы жерде. Кейбіреулер бар, мындай құруп жердің жапай тамыр, мысалы үшін. Жапай тамырға уланған бадамдар бар. Ошоны суға жерге отырғызып қойсаңыздар, ол суға чөгмөлөт. Суны жақтырбайды, тамыры. Анча суны içe албайды. Біз шыққа олай су бере береміз, ал деген уже развивация ете албай, жаңағы су стволында тұрып, мындай аға деген пайда келмейді. Ошон үчүн тамыр тандоодо эч адашпаш керек. Анан туугандар шорду жерлердин өзүнүн өсө турган, шорду жакшы көрө турган, шорду жакшы перенасить эте турган өзүнүн өмүрлүк дарактар бар. Мисалы үчүн биалма менен алмурт шордон коркпойт. Мисалы үчүн ошолорду ошол шорду жерлерге отургуш керек. А белки алмалар, гилестер, ошол эле бадам, ошондой пашы жогору, мындай шелушнусы жогору жерлерде өспөйт. Аны биз аныктап алышыбыз керек. Өзү көчөт эгүү өзүнчө эле бир чоң илим да, дарак өстүрүү. Мына ошол дарак өстүрүүнүн илимин азыр биз аз-маз китептерден окуп, YouTube'дан көрүп, аяктан бияктан көрүп, ошол өзүбүздүн билимибизди толуктап бере атабыз. Биринчи башында келгенде чоң дарактардын жылына карайсыз, эгерде 10 жылдык дарак боло турган болсо 20 кило саласыз, 20 килоны дарак мындай бийик болуп турган дарак болсо, анан мына шагы кайерге жеткен болсо, айлантырып салып кете бересиз. Шагы жеткен жерге түбүнө бербейсиз. Айлантырып салыш керек. Жок, эки лопатка алып туруп, немени биогумусту салып, кайра көмүп койсоң. Прикопка или присоска дейт. Присоскасы бул суюк берилет. Бул шербет менен берилет, тамыр шор болот да. Прикопка дегени көмүп бересиз, аны да сор болот. Айландырып салыш керек. Биз баягында ствол боло берип таштайбыз, ал стволду чиритет наоборот болот. Ордак стволун айландырып бериш керек. Ооба, точно. Айттыңыз да. Шак мисалы үчүн эмнеге жетти мына шак? Соны түбүнө бересиз. Айландырып берип бересиз. Ооз тамырлар түшөт. Сурайлы, дагы суроо. Наташевич, биогумус менен өзүнүн көңдүн айырмасын түшүндүрүп берсеңиз элдергечи. Биогумус кылыш керек десең, кылып отурабыздан көң салам дегенде бизге. Көңдү туугандар агарда такыр жолотпош керек. Кокон гилес кылгандар нагылы күйүп каласыңар. Себеби дегенде кык менен кошо майский шуктун чоң ак курту бар. Ошол личинкасы барып кала турган болсо, тамырды ачып таштайт, кадимкидей. Ачып таштайт, курап калат. Бул ширин тамырлардын бардыгын жей берет. Бул биринчи касапаты. Экинчи эмеси ото чөп барат. 50 килограмм 40 менен кошо 340 000 ото чөптүн уругу барат. Агарда мажолдо ото чөп болуп жатып калат. Бул экинчи касапаты. Үчүнчүсүнөн кийин толтура бунун орлары бар. Молдан чыккан орлар бар, тамыр орлар бар, ошолор жугап барган. Через сөл жан өткөндөн кийин бул деген полный фильтрация болуп, тазаланып туруп анан бияка өткөн болот. Анан туугандар кылды деген үйүп коюп туруп эле, анан карап көрүп, мени карап калыптыр, элей деп айтпаңыздар. Онда кылып туруп салгыла, узун шагающий грядка болсун.
Жакканса эч нерсе 1 грамм кыкты койбой жеп, бияка өзү жөргөлөп өтүп кетиш керек. Шагайши грядка эң таза биогумус ошондо чыгат. Анан шагайши грядка кыкты узун кылып төгөсүз. Сөл жагын бир жагынан саласыз, сөл жагын бул жакка карап жеп кете берет. Бул жакка жеп кете берет. Бул жакта таза биогумусу кала берет. Бул жакта карап казып көрсөңүз, бир дагы сөл жагынын личинкасы эч нерсе калган эмес болот. 3 айдын ичинде бардыгы чыгып бул жакка өтүп кеткен болот. Анан муну алып туруп, ээлеп туруп өзүңүздүн бардык огороддогу бардык өсүмдүктөрдү иштете бересиз. 3 айда даяр болот дейсиз. 3 айда даяр болот. Ошол жакта салгандан кийин ушу бул жакка өтүп кеткенден дагы 3 ай өтүп туруп, ушу 6 айдан кийин аны иштете бересиз. Сөлжан килограммга чыгат сонда. Сөлжан уруктук сөлжан азыр 300 да сатылат. Не болуш керек? Эми кырктын узундугуна карабай эле 3 ай туруш керек. Мисалга 1 метр болсо, жакыныраак жеп. О, неменин жазгы бурт 1 метр болот дагы, жазгы бурт. Ошол стандартта өзү 1 метр бийиктиги, неме турасы 1 метр, бийиктиги 50 сантиметр болгондугуна байланыштуу, ошону 3 ай караш керек. Эгерде бийигирээк боло турган болсо, анда көбүрөөк караш керек. Узакыраак туруп болот да. Өзү шагайши грядкадан жакшы нерсе жок керек. Баарды ээлеп, анан бирден терип, сөлжөн бияка алып өтүп отурбайсың да, өзү кете берет. Шуулдап жеп кете берет. Жакы көңгө күл аралашса болбойбу? Күл, мусул аралаштырылган туугандар. Күлдө эгерде жыгачтын күлү болсо эч нерсе болбойт, а көмүрдүн күлүндө көмүр деген 30% кемки көмүрлөр 40% күйгөн болот. Анан ошого жамгыр жааганда окисление болот дагы сөлжанын денесин күйгүзөт. Сөлжанга зыян болот. Анан көп ысык жерге дагы койбоңуздар, көп суук жерге дагы койбоңуздар. Мына азыр мына бактын ичине жасап атышат балдар. Бул туура жакшы. Себеби бакта салкын болтурат. Жаңычекти алып туруп эле бир навес турат, анан жанына каккыраган күнгө коюп койсоң, бул сөлжанга кыйналат. Бираз навес болот үстүнө. Ошентип шарттарды жаратып коюңуздар. 2 жыл турган кыкка жасаса болобу, бебу? 2 жыл турган кыкка жасаса болот, 3 жыл турган кыкка жасаса болбойт. 2 жылдыкка боло берет. 2 жылда дагы 1 жыл буларда жей турган азык болот. 3 жылдан өткөндөн кийин ушу жок болот. Ошон үчүн 2 жылдыкка салабыз, 1 жылда ошону жейт. Минималный немесичи, жаңы канча ай туруш керек? Жаңы кыкты алгандан кийин компостирование кылыш керек. Любой кыкты азыр мындагыдай 4 ай күтүштүн кереги жок. Ошондо кыкка суудан сээп туруп, баягы мен айткан Байкал же болбосо Яликтин трикодер менен сээп туруп, үстүн жаап койсоң 2 айда ушу сөлжанга бере турган болот. Компостирование этиш керек. Биз азыр компост кылып берип атабыз. Өтө жакшы жеп атат. Жакшы бир пестеле карасаң, эмнеде сөлжан 2-3 күндөн барсаң бияка жылып калган болот да. Сөлжандын канчалык силерде көп болсо, ошончолук силерде биогумус көп болот. Биогумустун ашыкчасын элге да сатасыңар, ашыкчасын мисалы үчүн, анан сөлжан көбөйүп кетсе, бул деген кыргызга эң жакшы нерсе да. Сөлжан канчалык көп болсо, ошол жерге назыр неме бактак айтканда тоок багып койсоң болот. Дагы сөлжан багып аткан жериңде немени кое берсең, неме тоок болот. Жарым саатта тоюп чыгат, камап коесуң. Балык баксаң болот бул менен. Толтура бул сөлжан эч качан бизге зыян алып келбейт. Ушунчалык кыргызга бир келген бир жакшы нерсе болду, ушуну биз пайдаланышыбыз керек. Анан туугандарга өзүңөрдүн дагы үйүңөрдөгү баягы органический таштандыларды ошол немеге үйдөгүлөргө айтып туруп, бир чоңураак идиш кылып койгула. Баягы неме билио салып коюп атабыз, бир чоң пластмассовый немелерге. Шешет-шешеттерди таштап коюп атабыз, кир кийимдерди. Ошондой бирди коюп койгула, жап-жашыл кылып, ошону эшиктин оозуна коюп койсоң, ошол жерде балаңа сасын капкагын ачып алманы чогуу таштасын, ошол жерге карточканы кирип таштасын, баары топтоло берсин. Бул дагы чоң биздин сөлжанга азык болот. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, сөлжан бакпаган коңшуларыңар болсо, ошолорго ошондой эмеден бочкеден алып келип, бирден коюп берип койгула. Кошун мынага сала беребиз. Толгондо айтып койсоңуз, мен алып кетем деп койсоң болду. Апарасың, төгүп бересиң, болсо пайда, сөлжандарына пайда болот. Разнообразие болот, тамак аш. А бизде ондой возможностьтор болуп турат да.
ошол эмне компостировать этиш керекпи ошол отходдорду? Отходдорду өзүндө беребиз. Өзүндө сразу беребиз, жейилерге. Алма бычактарын бу. Алма бычактарын жабырак эгебер дегенден ушу кайтып калдык. Себеби дегенде жыл өскөн сайын бул деген акырын бул бизге дагы келип атат. Мына азыркы ушул учурда мына Кыргызстандын элинин баардыгын бизне окутуу системасын ушул бак өстүрүү бир чоң бир мындай телепередачабы же болбосо бир мындай ушундай семинарларды Айыл чарба министрлиги бийлик өзү уюштуруп ушул элдерге барып канча жыл 10 жыл 20 жыл ушун менен илим жактаган профессорларды ээрчитип алып туруп айрым барып ушуну үйрөтө турган мезгил келди. Биз ошол мезгилге келдик. Себеби дегенде биздин Кыргызстандын шартында дарак өстүрүү башка бир мамлекеттерге караганда бизде жеңилирээк. Себеби дегенде бизде сууларыбыз дагы түз мөңгүдөн келет, минералдаштырылган жакшы суулар бизге. Анан кийин дагы бир жакшы жери биздин жерлерибизге мындай химикат көп берилип, баягы жерлерибиз күйүп кала электе. Ушудан пайдаланып биз деген бак отургузууга аракет кылышыбыз керек. Азыр ушул тапта мына жакынкы жайлоолор деп жазылып калган, жайыктарды. Жакынкы жайык деп жазылып калган. Бирок ошол жерге бир дагы чөп дагы өспөйт. Багы алпак мал жайсаң тойбойт. Мына майдын акырында эле сапсары болуп курап калат. Мына ошол жерге эксперттерди, мамлекеттик эксперттерди алып келип, ошол жердин бардыгын аксакалдарды топтоп, анан ошол жерде акимди, айыл өкмөт, айыл башчы бардыгын топтоп туруп, ошол жерде ошол жерди багытын өзгөртсө болот экен. Мына кече ошол айыл чарба министрлигинде ушундай сөз болду. Мына ошону дагы башында сөз башталып айткандан кийин анан эсиме келип калып бир аз эле тартып калдым да. Ушундай жайыктарды дагы багытын өзгөртүп, кунарсыз жайыктарды багытын өзгөртүп туруп, элге бак кылганга уруксат бар экен туугандар. Ошого катуу аракет кылыңыздар. Мына азыркы биздин мына акимчиликте отурган, мына ошол жер адистери, булар деген ошол жерди кызганып басып отура бербестен, жайык комитети дагы ошол жерлерди элге берсе, элге көбүрөөк пайда алып келет. Мына мисалы үчүн ошол жерге бак отургуза турган болсо, ошол бактын түбүнө суу куюлат, суу куюлгандан кийин ошол жерде ар кандай чөптөр чыгат. Ошол чөптөрдү мисалы үчүн кол менен уруп келип эле 1 гектар бактын чөбү менен үйгө байлап 2-3 уй баксак болот да ошол. Ошол үчүн бардыгыңыздарды, багытыңарды аныктап, келгиле биргеликте ушул ишти алып барайлы. Мына бизде агрономдорубуз бар, мына Борбор Аза багбандар биримдигинде азыр бирөө экзамен тапшырып атат. Акыркы мындай экзамендер бар экен. Ошону башкарып тапшырган азыр сыртка чыгып кетти, азыр онлайн болуп калды. Дагы бир агрономубуз бир жерде азыр консультация берип жүрөт. Бирөөнүн багына кетти да. Азыр ошолор келгенге чейин туугандар, эгерде силерде кандай өзүңөрдүн багыңарда бир мындай бир кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөр болуп, жакшы өспөй атса, кандай болуп атса, мага суроолоруңарды берсеңиздер болот. Мен колумдан келишинче жооп беремин. Анан кийин айдайын дагы мына азыр Түркия мамлекетинен Бак Дөлөт деген биздин фирмабыз азыр көчөт алып келдик. 2 машина көчөт жүктөлдү. Булардын баардыгы заказ менен келди. Анан баардыгы өзүнүн баягы ээси менен да кетет. Ашыкча болсо бир 2000 же 3000 баягы капталдарына эме болуп көбүнчө алманы көчөтү келди. Эгерде калуучулар боло турган болсо, бизге кайрылсаңыздар, биз ошол көчөттөрдү силерге дагы беребиз. Канча керек болсо беребиз. Кудай кааласа, мына азыр 3-чү машинени формировать этип баштадык. Азыр 3-чү машинеге кимде жер бар болсо, кайрылыңыздар туугандар, сүйлөшөлү. Мына азыр мына Куршап айыл өкмөтүндө Жаман Адырда 16 гектар слива бакты буздуруп атабыз.
мына ошол слива бакты буздуруп туруп, мына ошол слива бактын ордуна алса, баягы Стенлей деген, анан Анжелино деген эки сорт көчөт алып берип атам. Булар азыр Абдулла бизге тапшырдык деп, арзан кредит берип атат экен, Альпа. Ошого тапшырдык 1 айда, 2 айда, 3 айда балким күзгө чейин алабыз. Ошого биз мына кеч калып кетпейли, мына быйыл калайлы дегенден мен ошол эмеге түшүндүрүп, баягы Түркиядагы биздин өнөктөшүбүзгө түшүндүрүп, мына ушул 16 миң көчөт алып берип атам да. Туугандар, силерге дагы ушундай эле мүмкүнчүлүк бар. Аракет кылыңыздар. Баг отургузуп алсак, мына Фуркаттан баштап туруп, ана кызылга чейин, өзгөрүп чыга беришине чейин биз жаллам эле ошол Стенлей менен Анжелино деген сливаны отургуза берели, туугандар. Мунун кардалы өтө көп экен. Мунун компоту башкача болот экен. Анан мунун дагы сакталыш мерзими да узун экен да. Апрелге чейин холодильникке салып койсок, күнү бүгүнкүдөй тура берет экен слива. Алып чыгып сата берет калган. Как раз мына Сальвадордун сливасы январда бүтөт экен, уже Москвада слива калбай калган маалда мына биз холодильниктен биз сатсак болот экен да. Басы 400 рубль екен, 400 рубльге чейин екен. Елестетіп көргілі? Қандай көргілі? Азыр біз деген сатышты емес, сақташты үйрене тұрған мал келді. Біз көп продукцияларымызды отырғызғанымыздан аябай көп. Мысалы, Семеренко алманы отырғызғанбыз, Крипсаны отырғызғанбыз, ана сливаның түріменен отырғызғанбыз. Барды, бірақ объем жоқ. Объем жоқ, тақыр жоқ да. Егерде азыр ушунтип мисалы үчүн ноқатка күзгө мал барып туруп, 10 вагонду коюп туруп, мына 600 тонна алма толтуруп алышуга десе чыкпайт. Даже 5 вагон чыкпайт, бир түрлүү алма. Биз ар кандай кылып отургуза бергенбиз, ошол себептен бизде объем жок болуп атат. Мына жаңы бак отургуза турган болсоңуздар, туугандар, биз мына Борбор Азия багмандар биримдиги сортторду биз чектегенбиз. Азыр неге ийип бар, немелерди. Азыр ошону көрө аласыздар. Мына алма боюнча айта турган болсом, мына суураак, мына ката талдык деп коет, мына канчанчы километр, мына өтөрак жактарга жалпакташ мисалы үчүн да. Мына өзгөндүн немелери баягы Заргер тарап ошондой суураак жак, Каракой жактын нокат. Ушундай жактарга туугандар редчиф азыр ошо Скарлет Супер болуп калды ошол алманы отургузулат редчифти. Анан экинчи алма болсо Golden Delicious, сап сары болуп дагы аябай сочный, бардык базарда тыным жок. Азыр ушул маалда барсаңыздар ошол сары жакшы алма 80 сомдон ками жок да. 80 сомдон ошо кеми жок да ошол алманы. Ошондой алма отургузулат. Мына жазгыла редчиф, Golden Delicious, Granny Smith, Scarlet Super. Ошол кызыл алмага Scarlet Super менен редчиф экөө керек. Scarlet Super деп жазылат кызыл алмаларда. Көк алмага болсо Granny Smith деп жазылат. Көк болот дагы. Мына ошол алманы мисалы үчүн жерге бир чапсаң, бир жери мындай ойлап дагы мындай кырт этип дагы ачылып калса дагы холодильникке коюп койсоң эчтеме болбой тура берет да. Мына ушул алманы отургузулат. Колуңуздардан келишинче ушул бир сортко аракет кылышыбыз керек да. Мына эртеге Кудай буйруп насип этсе, мына айыл-айылды кыдырабыз, райондордо жүрүп, элдерге ушуну үйрөтүп туруп, мына Golden Delicious, Granny Smith, Scarlet Super, яна ушул редчиф деген ушул алмаларды, зимний алмаларды отургузуп турган болсо, эртеге сатканда дагы объем болот да. Мына келди, КамАЗ келди, ар бирибизде жок дегенде 2 тоннадан, 3 тоннадан, 5 тоннадан бар болот алма. Апчык дегенде сразу эле ошо апчыгып сата беребиз да. Мына ушул бар. Анан жазгы алмаларга болсо туугандар, мына азыр баг алманы аябай көп отургузду биздин туугандарыбыз. Ошо баг алманы отургузганда эми токтотуңуздар туугандар. Мунун объему көбөйүп кетти да. Эртеге мисалы үчүн потребление болбой кала турган болсо, аны деген колуң менен бир жерине мынтип тийип койсоң, карараттагы анан кийин чирий баштайт. Анын ордуна болсо туугандар ошол Эрли Женева, Гала Маст, анан жазгыла Эрли Женева, Гала Маст, анан Гала Бал деген 3 алманы сунуштайбыз. Булар деген Юндун, ошол
Leylek tarafta июльдүн бир 10-унан баштап бышып баштайт дагы. Ана мына Жалал Абад ошо Ташкөмүргө жеткенде уже эмне августтун бир 10-у болуп калат да. Алма базарда уже кымбат болуп туруп, анан свежий алма калбай, бүрүшкөн алмалар калган маалда бышак бул алма. Анан баасы мына уже 3-чү жыл сатып атабыз. 60 сом, 65 сомдон ками жок кетип атат да. 60 сом, 65 сомдон ками жок. Анан кийин эмнеси жакшы бул 3 алманын. О, жактан көргөндө эле мына кып-кызыл болуп баягы мындай адамды өзүнө тартып турат да, оттой болуп. Мындай келип аласың. Анан дагы эмне примечательный жери бул жегени дагы өтө жумшак да алма. Өз багы кээ алмаларды мындай тиштесең тишиң жулуп алайын дейт, ондай эмес. Мындай акырын мындай жумшак дейт. Анан немеси ичи мякити дагы ак, сочный болот экен. Анан дагы бир жакшы жери муну кокустан көп болуп кетти. Анан жакшы түшүм алдыңыз. Базарга батпай кетти. Не кылыш керек? О багалмадай кылып туруп, буну эшикке өтүрбөйсүз. Муну деген холодильникке салып коесуз. Дальше турө берет. Ушул апрелге чейин турө берет да. И холодильникке дагы турат да бул. Ушундай сон алма. Галабал. Мына бул ысык жерлер. Азыр биз билбей эле Превосходду Крипсонда, анан кийин Семиренканы мына ысык, мына 30 адыр, мына кара сууну, мына каратай жерлерге отургузуп алып атабыз да. Ошол алмаларды күзгө алып пышкандан кармап туруп, мындай сыгып көргөлөгөн порт деп эле пор да ушу эч кандай эмеси жок. Ошон үчүн ошонун ордуна мына алмаларды отургузсаңыздар, сочный болот, жечкий болот, и холодильникке дагы жакшы сакталат да. Ушуга аракет кылыңыздар. Анан турганда мына алмурут. Алмадан кийин алмурутка келели. Алмуруттан бизде конференция деген сорт бар. Вильямс деген сорт бар. Анан кийин Форел деген сорт бар. Анан Юнский красавица деген сорт бар да. Мына ушул 4 сорт. Да. Девечи бар. Девечи деген бар. Мына ушул Апат Фетел. 6 алмурут бар да. Алмурут алмага караганда өтө кымбат келет. Ошону эсиңерден чыгарып алгыла. Эгерде силерде шор жер боло турган болсо, сөзсүз түрдө ошол жерге же алмурут отургузгула, же болсо бий алма отургузгула. Шордуу жерде ушулар жакшы көрөт да. Ошон үчүн ошол жерге мисалы билбей эле мен мындай көрөм деп барып кокон класс отургузуп атабыз. Же болбосо дагы бир башка эмени отургузуп атабыз. Ошонун себебинен эмне болуп атат? Биз жакшы түшүм ала албай атабыз. Анан кийин колубуз сууп калып атат. Болбогон нерсе экен да. А эгерде ошол болбогон нерсеге, болбогон жер болсо, эмне сөзсүз түрдө бизде ийгилик болот деп атамбы. Анан эккенде дагы кудур мен айткандай кылып, баягындай суу кетпей турган пласт бар да бир жерде. Аба дагы өткөзбөйт, суу дагы өткөзбөйт, бир пласт бар. 40-45-50 сантиметрде ошол келет. Ошол пласттан өтө албай эле тамыр кыйналып жакшы өсө албайт. Ошону сындырып туруп, ошондо баягы 25 жыл жашайт алма, мисалы үчүн полукарлик, кокон гиластар болсо 50 жылдан арака жашайт, сливалар, ошолор 50 жылдан арака жашай турган ошол даракка бир жакшы нагылып туруп, бир жай даярдап бериш, бул мына балбандын милдети. Ошон үчүн бардыгыңыздарга айтам, зерттеп ушуну жасай турган болсоңуздар, кийин мага айтасыңар. Рахмат, өтө жакшы результат болду дейсиңиздер. Анан сугат системасы койгондо эми азыр бизде акча аз, түшүнүп атам. Бирок баары капельный коюш керек. Себеби дегенде 5-6 жыл, 7-8 жылдан кийин байга алма 40, 50, 60, 70, кебирки алмалар 120 килограммга чейин аш берет. Анан баягыны деген жайып сугарып эле турган болсок, алманы көтөрө албай одарлык калат да. Одарлык калгандан кийин тамыр мисалы үчүн көп жери повреждение болгондон кийин кайра тикелесең, эмне баягы алма уже курап калат, өспөй калат. Анан жылыга саңа мисалы үчүн алмасын 60-тан сатып алсаң, 50, жылыга сага 3000 сомдон киреше бере турган алманы сен жок кылып аласың да. Ошону ойлонуш керек. Сөзсүз түрдө капельный бир жагынан сугарылат, тып-тып буяктагы тамырлары жерди мекем мыкчып кармап турган болот да. Ana ошондой. Тугандар, эми бул бак өстүрүү боюнча кичине азгын кеп сөз кылдык. Анан эми сөздү мына мен жанында отурган Руслан Бекназаровичке берейин. Бул Руслан деген жигит биздин агрономубуз.
Hazır жақшына қылып сіздерге bir баян қылып береді. Өзі tanıştırıp. Assalamualaikum, құрметті жерлестеріміз, сағынып. Менің атым Руслан, өзім Ош Қарасу атынан боламын, Мадын жақтан. Қырғыз-Түркменстан университетінде Айчаров факультетінің бүтіргенмезім, агрономияны. Ошоны бүтіргеннен бері ушул тармакта алып келе жатабыз иштеп. Анан биз ушул Абдулла Ташкентов менен кошо Кыргызстанды көтөрүп Баткенден баштап Лейли районунун ар бир районун центрлеринде, облустун центрлеринде ушундай вакталык семинарлар кылып келе жатабыз. Биздин сунуштап аткан элдерге түшүндүрүп аткан баягы темабыз интенсивдүү багмачылык. Бул эски багмачылык эмес, жаңы интенсивдүү, баягы тез түшүмгө кирип, сапаттуу түшүнүп турган багмачылык. Мисалы илгери Нух алейхиссаламды билсең керек, ошол пайгамбардын доорунда адамдар 900 жыл жашаганда, 900 жыл жашап туруп, бирок алар бир үй салып алганы жетишкен эмес. Себеби техника жок, дагы башка нерселер жок болгон. Азыркы заманда болсо бир күндө же 17 күндө Кытай бир этаж үйдү тургузуп коюп атат, 10 этаж үйдүчү. Ошондой эле аалымда ошондой тездешүү болуп атат, адам өмүрү кыскарып атат, бирок адамдар саны көбөйүп атат. Аалымда тездешүү болуп атат, аябай тездешүү болуп атат. Ошонун катарында эле бул багманчылыкта дагы өтө тездешпесек болбой калды да. Багманчылыкты мисалы илгерки эски көчөттөрдү эксек, эгебиз ак эккенден кийин 5 жыл күтүш керек эле. Бул интенсивдүү багманчылык болсо, эгебиз эккенден кийинки жыл эккен жылында эле түшүнүп отурган көчөттөр бар. Азырчы күнүп багынып коет, аларды эгесиз эккен жылы эле сизге 2-3 килограммдан түшүм бере турган көчөттөр бар. Азыр заман ошондой тездешип атат. Киргизген акчаны өтө тез чыгарыш керек да, интенсивдүү багманчылыкта. Бул интенсивдүү багманчылыкта бардык көчөттүн түрлөрүндө карлик, полукарлик, бою кичинертип, аз жерден көп түшүм алуу да негизги максат. Адам саны көбөйүп атат, жер дагы тарайып атат, ошого жараша аз жерден өтө көп түшүм алуу деген. Ошондой анан негизинде биз суроолор болсо, кайсыл алмабы, шабдабы, жаңгактыбы, мистери, бадамбы, элине баг отурсаң деп атасың, кайсыл сорту тандайын деп атасың, кайсыл жака ошол суроолорго жооп беребиз. Анан биз ар бир Кыргызстан боюнча азыр иштеп атабыз. Кыргызстан боюнча бардык тараптарга бактарды кылып атабыз, көчөттөрдү алып келип берип атабыз. Анан ошол мисалы бирөө келип, мага ушул алманы же ушул сортту бер дейт, жок сизге бул сорт түшпөйт, сизге мына ушул сорт түшөт деп климатка жараша бир сорт берип атабыз. Анан топурагын анализдейбиз, чоңураак бактар болсо, ошол топурагына жараша шордулуу, кычкылбой кандай топурак кандай болсо, ошол топуракка ылайыктуу бир тамыр берип атабыз да. Мисалы алмурутта өтө көп тамырлар бар, подвой деп коет орусчасы, подвой. Ошол подвойлордун ар биринин өзгөчөлүгү бар. Мисалы М9 деген карлик алма бар, карлик М9. Бул карлик алманы топуракка эккенибизде бар. Топурактын чаты баткак жерде дагы өсө берет. Ошол жерде баткак жерге, баягы мын чыгылган жерге 106 деген тамырды алып келсек, ал жерде фитофтороз менен окуйт, алманын өмүрү узун болбойт да. Ушул сыяктуу эле ар бир эменин өзгөчөлүктөрү бар. Мисалы шордуу жерге алмурут деп атпайбы? Алмуруттун дагы кээ бир тамырлар шорго түшпөй калат, кээ бир тамырлар бар шордуу жерге эге турган. Канча шор болсо ошол шорду көтөрүп, ошол жерде даракты чоңойтуп турган тамырлар бар да. Бул эми топуракты көбүнчө эле биз түшүнбөйбүз. Анан ошондой бүт климатка топурак анализине жараша сорттор тандап берип атабыз, түрлөрдү. Анан базар анализи дагы керек да бизге. Мисалы мен кайсы учурда кайсы мөмөнү чыгарсам кымбат болот. Кайсы мөмөнү кайсы учурда чыгарсам кымбат болот. Кайсы учурда чыгара алсам арзан болот деп туруп, ар бир адам өзү изилдеп, ошого жараша бир нерсе тандап эгиш керек да. Кыскача ушундай. Анан суроолор болсо берсеңиздер болот. Суроолорду бере бериңиздер, кана бисмилла. Мына азыркы алмалар боюнча баардык факторду айткандыңыз. Ушуга бир мындай китеп жазып чыгарып мына сактап турду да. Аны азыр дагы 1 жыл анализ жүргүзөлү. Дагы 1 жыл жүргүзөлү анализ. Мисалы үчүн биз Пинклейди, Крис Пинк дедик эле, анын ордуна болсо эмне
розыглоо эле болуп калыптыр да. Экөөнү бириктирип туруп бир сонун алма чыгарып коюптур. Мына ошондой тенденциялардан калып кетпес үчүн биз деген мындай мынаны кыл деп айтпай атабыз да азыр. Бир дагы бир жыл анализ жүргүзөлү, келерки жылкы Багдабадка Кудай кааласа ушул бир кичинекей брошюра чыгарып, биринчисинде башында Адан баштап алма, алмурут бардыгын бир эмеге китепке кылабыз дагы, анан кийин эң эле аз дегенде 1 миллион тираж чыгарып туруп, буну Кыргызстан боюнча таркатабыз. Анан жанагы мен айткан сөздөр уже китеп уже Багдабад болуп калат да, Багдабад деп жазып туруп эле анан элдердин бардыгына таркатабыз иншалла. Сону бул. Суроолор беребиз. Өзүңөрдүн бак боюнча бергиле. Бир суроо бар. Бизден сиз будущее айтасыздар, була турган иште. Бизде бар бакты караштын немелер керек. Өзүбүздө бар, багыбыз бар. Бар. Ошондо жакшы түшүм алабыз, ошондо азык беребиз, кандай дәрилеш. Кандай кызартыбыз, ошол маселеде Биз мисалы бир уста кылган ишти экинчи уста барып кылбайт да, уста менен стол делештен сурайган. Бир уста баштаган ишти экинчи уста барып оңдой албайт да. Оңдойт, бирок туура эмес кылып коюш мүмкүн. Бакты биринчи планлап атканда кандай кылам, кандай бутай. Мисалы сиз бакты эгип атасыз, эккенден кийин бутай эмес, эккенге чейин кандай бута формасы алам, ошого жашап катар аралыктары билинет. Анан азыктандыруу, кызартуу, башка кылуу дегендери бул бакыт климатка жараша сорт эгиш керек. Ошондой кызарат. Биз ошону алдын ала чаңдаштырган сорт менен ошо кылып беребиз да. Кайсы сорт кайсы чаңдашат, ошону кылабыз, кайсы климатка кайсы түр түшөт, ошону беребиз. Анан кийин эки болгон бактар болсо деле, убактыбыз болсо карап сиз ушундай кылсаңыз жакшы болот экен деп айтып беребиз. Азыктандыруу, дарылоо, башка жолдорун айтып берип тура беребиз. Мисалы, эмне проблема болуп атат, кайсы оор чыгып атат, эмне болуп атат, ошолорду айтып түшүндүрүп бере беребиз. Азыр мен сизге алмаларга мындай учуп карарып туруп эле анан чыгып кетип атат. Эми мына эски алмаларга кам көрүү бул эң биринчи ошол алмалардын бою узун болгондугу үчүн неме азык жеткизе албайт. Ошон үчүн бир жылда неме даярданып алат. Бир жыл даярданып туруп анан кийинки жылга түшүм берет да. Эми бул ата формасындагы, ата усулундагы алмалар. Буну биз жербейбиз, буга деген не? Биз ошо алмаларды ийгиликтүү дагы өзүнүн калган өмүрүн дагы гүлдөп жайнап бизге көп түшүм берип өтүп кетиш үчүн биз камсыздайбыз Кудай кааласа. Аны эмне кылыш керек? Эң биринчи муну бутоо формасын өзгөртүш керек да. Бутаганда азыр биздин алмаларыбыз узун болуп кетти. Анан баягында бутактары эки жакка кетип калды дагы. Анан бул жерден азык учуна жеткичейин баягы алманы майда кылып коюлат. Гүлдөгөндө дагы көп гүлдөп алат дагы, анан майда болуп калат. Көп причиналар бар. Буларды көбүнчө 70-80% буну бутоо чечет да. Бутоо. Жакшы буташ керек. Жакшы бутап туруп, бутагандан кийин анан кийин бул канча бутаган сайын ошончо өсөм деп аракет кыла берет. Ошол маалда бутагандан кийин булар эки кулак эме чыгарат баягында. Кичине ар жерден чыгат. Эки кулак болуп, анан барып туруп ошол камчы бутак болуп кетет да, узун болуп. Ошону флизин деп коет. Флизин деп туруп, ошо флизин жасашты, азыр Бекболот келгенде өзү түшүндүрүп берет эле, флизин кылып туруп баягы кол менен баардыгын тербириш керек. Жөн эле каш тергендей кылып, таптаза кылып терип койсоңуз, анан кийин ошол бышкан бутактарыңызга гана күч кетет дагы, анан келерки жылдан сизге жакшы түшүм бере баштайт. Анан түбүнө баягы бутаган жылы түбүнө иштерсе бербеш керек. Бутаган жылы бербейсиз, анан ошол түшүмүн алып бүткөндөн кийин анан кийин бересиз. Себеби дегенде бутаган бул деген узунга расчет алып туруп бул тамыр күчөнүп алды да. Анан ого дагы азык берсеңиз, баягындай шилекейге окшогон немелер чыгып кетет баягындай. Пластилинге окшогон бир нерселер. Желимен. Ошон үчүн бутаганда жакшы бутап флизиндеп, анан кийин бир жыл күтүп туруп, анан кийин уже азыктандырып карасаңыз кете берет. Анан немеси менен жакшы күрөшкөндү үйрөнүш керек. Мына учуна эме жетпейт да. Бак, дары чачасын, учу калып кетет. Ошо бутаганда ушул проблемалар чечилет. Жесткий бутаганды үйрөнүш керек. Мына алманы баягы неме бир өзбек биздин устазыбыз бар. Бул даракка 5 шапкат болуш керек дейт. Кесиш керек дейт. Канчалык кесип ошону карасаң,
Анан биз мисалы үчүн 1 жыл бутагыбыз аябай түшүм алды го. Анан ол уже берди өзүнүкүн. Биз ошону түшүнбөйбүз дагы, келерки немеге дагы тим кое беребиз да. Ол болчу өзүнүн функциясын аткарды. 2 жол түшүм берди. Аны деген уже алып коюш керек дагы, анан кийинки бутакка ушундай даярдаш керек да, кийинки бутакты. Ушуга үйрөнүшүбүз керек. Өзү кыргыздын өзү немесинде, ушу дээринде ушу бак кылуу эмесин даракка болгон мамилени өзгөртүш керек болуп атат да. Ошон үчүн мына бизде азыр жөнөкөй эле мындай жүргөн көп киши көп да бизде. Жөн эле жүрүшөт. Мына ошолордун бардыгын топтоп бир окутуу бир системасына салыш керек болду да. Мына аялдарды кондитерге окуткандай эле деген сөзсүз түрдө бакты билиш керек деген түшүнүк киргизиш керек болуп атат бизге. Себеби дегенде бизде азыр отургузабыз десек, азыр 2 миллион гектар жерибиз бар. Отургуза турган. Эгерде бардыгы документтер, разрешенияларын алып, суу чыгарып эмес колго сала турган болсо, 6 миллион киши бардыгы бакка кирип кетсе дагы кем болот, адам бизге кем болот. Аз болот. Ошон үчүн ушунун илимин алган үйрөнүш керек. Мына бышкан мисалы үчүн азыр барып туруп, мынау көрүп айта алат да. Мына эмнерден гүл чыгат, мынау мөмөгө кириптир, мынаусы бездердин экен, эч нерсе кылбайт бул. Эркек бутак экен да, буну алып коет да, бул билет. А биз билбейбиз дагы, карайбыз дагы, узунурагын ала бериш керек деп, ошентип түшүмдү дагы алып салып атабыз да. Ушунун бардыгын акырында үйрөнүшүбүз керек. Мына биздин азыркы биздин мүмкүнчүлүгүбүз өтө чектелүү болуп атат да. Биз ар бир айылга барып айта албай атабыз, ар бир кишиге үйрөтө албай атабыз. А үйрөтөм деген кишилер мисалы көп, аларды мисалы бир каржылап, бир аркасынан түшүп, мына ушуларды бардык элди чогултуп берип, ушинтип үйрөткөнү, мындай жол жобосун кылып бергени бизде ушундай мамлекеттик колдоо болбой жатат. Эгерде мамлекет колдой турган болсо, биз чоң аксакал кишилер бар, ушунчалык немени кыйын балдар бар да, айлыгын төлөп туруп, мына айылдагы балдарды тыным жок үйрөтүп болот ушуга. Финансирование жок. Аларда өзүнүн тирилиги бар. Аларда азыр буларда сезон. Тыным жок, булар дарак бутап атышат. Үйрөтө турган адамдар. Себебинде олар ошол эмеси наны ушуда күздө, жазда ушуну менен окат кылат да. Мына эски дарактарга кам көрүү ушундай бутоо менен болот. Ошон үчүн сиз бутаганды үйрөнүңүз, ошондо анан кийин сиз түшүм ала аласыз. Бутаганды үйрөнө албасаңыз, дәрилегенди билбесеңиз, курт түшүп кетет алмага. Түшүнбөй калабыз, каяктан не болду. Дарылайбыз, дарылаган менен алмада ушу дефект бар уже. Баягы тешилип калган алма. Анан бир жерге апарсаң баягы жакшы ала албайт. Баасы да эме болот. Ошон үчүн таптаза кылып бакты кармаш үчүн эң отрядты тазалаш керек. Мына мисалы үчүн көбүбүз Россияга барганбыз, турап, квартирада бир мындай токсичный адамдар болот го. Бардыгы да күн бербей эле, сассып эле бир нерсе сүйлөп баштаңар, тал терек, бака терек, ошо мажырым тал бардык ошо сасык адамдар. Аны менен алма жашай албайт бир жерде. Аны биз түшүнбөйбүз дагы. Алманын түбүнө ошону эгип койгонбуз. Мына көлөкөз түшүп атат да деп коебуз. Көлөкөз эмес, у буну уулап атат болчу. Onu düşünmeyüz. Alып salış gerek, baka terek, tal terek, uşul məcrim tal uşulardın bardığın oruslar bizge uşul kırgızlar hiç kaçan önbösün, ösmösün de berilgen daraklar bular. Oşonun ortuna mömölü darak berip koğanda azı bar yok mömölü darak bolup jatıp kaladılar. Yok da oşonda. Biz yanıda ne geldi otağızda? Hani bir 170 sotu yerleri var. Uşak hazır buna karlikten emes görüyorken nasıl batar? Ana polikarlik yere geldi. Polikarlikten siz de yazıpsızlar 3'e 5 mi? Yani 1'e Emni? Polikarlik ne geç? Yok, kaç türde geç sort? Kaç tür? Gilas. Polikarlik. Gilas 3'e Gilas 5'e 3 ova. 5'e 3'e geçsiz ova. Anadagı butaganda çaşka kılıp butabaysız. Eski bayakta bizdikiler çaşka kılıp sırt kale açıp ketken da. Buto forması başka şarak buladı. Hani hem hocam 5'e 3. Keyin daha çoğayıp getirip ne olmasın deyip 4'e 6 kılsak mı degenen o 2 kıldı. Cevşanlar kalgan jaksın. 5'e 3, 5'e 4 kılsanız buladı. 5'e 3, 5'e 4 kılasız. Butaganda liderini butabatılarça. Bayakına çarşka emes bir lider boldu da. Oşonda jakşı bolot. Problema jok. 5'e 3. Bizim oşonu janagıday sarıcı meyen hemen duran kança keter.
Oşonu alıp taktap bilip alan dedi de. Misалы, жетим сотумузда 7000 метр квадрат жер бар. Ошону 5-ке 3 эг отсаңыз, 5-ке 3-тү көбөйтөсүз 15 метр квадрат бир дарактыкка. Бир дарак 15 метр квадрат жер дейли атат. 5-ке 3-тү көбөйтөсүз да. Мисалы 4-ке 2 эксеңиз, 4-ке 2-ни көбөйтөсүз 8 болот. 5-ке 3 эг отсаңыз, 5-ке 3 15 метр квадрат. 70 сотуңуз 7000 метр квадрат, ошону 15-ке бөлсөңүз, канча көчөт кетиш чыгат ошол жерден. Бөлүп койчу. Мынаке. 5'ke 4 эсептесек, Өзүнүн немеде Google'ды карасаңыздар калькулятор садовой бар. Неменин ошол жерге эле 5-3 деп жазсаңыз да түбүнө результатын чыгарып берет да. Бирок эми ар кимдин жери ар кандай да, кээ-биркиники кыйшык бар, 3 бурчтуу, мындай. Узуну канча, туурасы канча, ошого карап дагы батат да. Арыктар бар, жол бар, ошого бирак элебиз кандай кылабыз ошону. 350 түп кетет ошо. 350 түп. 5-ке 4 кылганда. 350 түп кетет. 70. Мамажанга кеспи? 30 азыр. 30 азырга. Сатыла турган жер жокпу, 30 азырлыктар? 2 гектар жер саткыла. Барып жаныңарда бак кылайлы. Азык-сат түргө, сортко жарыша өзгөрөт. Топурак анализин кылыш керек. Жалаң багбандар. Жастар, саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйын катышуучулары. Абдулла Ташиев университет менен биз көп убакыттан бери байланышып жүргүлө бир жыйынды өткөрүп нерселерди чоң масштабта деп аракеттер жасап аттык. Бирок негеден адам аз келип калыптыр, биздин балдардан дагы көп чыгып. Бүгүн ичинде жыйын болуп калды, биз дагы калысып калдык да. Эми баягы мамлекет башчыбыз Саран Нуржош, башка болгон кабинет министри, Айыл шаруа министрлиги, жалпы өкүлчүлүктүн да аракеттери ушул багытта болуп атат. Ушул бармачыларды колдоо багытында аракеттер жасап атат. Мына өзүңүз да белгилүү болгондой, быйылкы жылда ушул Биз ким болот айтпа? мен өкүлчүлүктүн биринчи орун басары Рашид Абдуллович. Губернатор биринчи орун басары деп баштадым. Анан бул багытта мына көрдүңүздөр 6% акча эмне жүрөт. Кредит берүүдө да. Анан өктөмдө да биз Айылбанк, РСК банк, кепилдик фондунун анан кереметтикин да кошо берет дегенде тиешелүү жетекчиликтердин баарын чогултуп ушу банктын жетекчилери менен жыйындарды өткөзүп, ошол жерде жакшы суроолор болгон. Багбанчылыкты жаңы багбанчылык жасаган адамдарга төлөм мөөнөтүн кеминде 2 жылдан кийин төлөм мөөнөтүн узартсаңыздар деп биз сунуш бергенбиз. Кабинет министрлиги. Эми ушул сиздерди колдоо багытында баягы быйыл жаңы эккен багбанчыга билесиздер, кабинетке кеткенде деле, кол кабинетке кеткенде деле бир 2 жылда 3 жылда мындай төлөм мөөнөтүн узартып берсе, сиздерге бир топ колдоо болмокто. Эми 6 айдан кийин төлөш керек болсо бул деген оор болуп биринчиден. Анан ошону биз жок дегенде бир 2 жыл узартып берсеңер деген сунушту өкүлчүлүктүн атынан жөнөткөнбүз. Андан тышкары кредит берүүдө үйлөрдү салып алганда үйлөрдүн баасынын арзаныраак болуп аткандыгы, ошого да мындай баалоону да карап берсеңиз дегенде, мисалы жөн сатсаң көп акча алат, анан жөн баалаганы банк менен баалаганы келгенде өтө арзан болот. Бирок кепилдик фондду түшүнсөңүздөр керек, көбүңүздөр ошол, например, 1 миллион акча алсаңыз, эгерде үйүңүз 1 миллионго бааланып калса, мисалы sizge 2 milyon gerek olsa 1 milyonu kefillik fonddan alsanız da bolot. Kefillik fond uşu bank arkalı yapar edilir. Şunu size 2 milyon alabilirsiniz. Uşu 1 milyon akçanı kefillik fonddan verilen akçanı nöl eğilir ki nöl bir prosedini öldürüyoruz. Bir yolu tülüştür.
Kısaca 1 milyon olsanız 20 milyon olsanız bir yol kırık olsa olmuş ol. Cenab-ı sizlere Allah'ın 2 milyon deseydi getiriyor. Bir yol kırık olması. Şimdi sizlere 2 milyon sonlu göçek alasları, cihazsız alasları ошол багытта кетебиз. Бул ошон үчүн курмандар быйыл жылда жалпы айтканда мамлекет тарабынан айыл чарбасына колдоо аябай жакшы болду. Мен эми мындай акчасын айтып кое берейин да. Бирөөндөрдү жаңылоо багытында 1,5 миллиард акча бөлүндү. Жаңы бөлүндөрдү алып келгенде. Ал жерде бактан башкасы бар баягы buğday, semç, may өсімдігі, жана башка bir топ ürünlерді, жүгөрү, bir топ ürünlерді алмаштыруу жакында эле Өзбекстандан былтыр асыл менен дагы алып келдик, 1000 тонна. Азыр дагы Россиядан ürünler келди. Ал дагы берилет, кредит банк айланг аркылуу берилет, 4,5%. Төлөнүн өнөтү 2 жылдан кийин төлөнөт. Бирок ошол ошол өзүбүздө өндүрүп, контрол болот, кимге берилген, кандай өнүмдөрдү өндүрүп атат, ошо баягы элитный болсо, репродукция, биринчи репродукция болот дегенде, ошондо бул аябай контролдоо жол менен берилет. Андан тышкары, 835 миллион сом удобрение, жерсермичтерди алуу боюнча быйылкы жылы бөлүнүп. Бул да азырынча жакын Өзбекстан менен келишим түзүлгөн деп атат. Чечилип алган болсо, бүгүн эле Жапар кабинет министри өзү келип айтты. Эгерде айыл министри барып чече албаса, андан кийин акыркы бир Özmançı menен өзү барып, премьер-министрдин бул багытында чечилиш мындай аракеттерди чечип беребиз. Андан тышкары суу боюнча да аябай жакшы аракеттер болуп, 1 миллиард акча бөлүнүп. Андан тышкары азык-түлүк коопсуздугу боюнча да 9 продукцияны мамлекет тандап алып, ошол 9 продукцияга 9 миллиард акча бөлүнүп. Бул да кластердик подход менен адамдарга бериле турган багыттар. Мындай айтканда, 30 жылдан бери айыл чарбасында мындай өзгөрүүлөр, мындай аракеттер болгон эмес. Көп иштелген адамдар байкалса, бир топ жакшы аракеттер болду. Ошонун ичинде багманчылык боюнча дагы аракеттер бар, колдоо бар. Анан биздин Алтынбек Ташкентибиз дагы биз аким болдугунда дагы ошол аракеттер жасап, ассоциациялар түзүп, багмандарды колдоо аракеттер кылалы деген жакшы максаттар болуп, аракеттер жасап атканбызда пандемия болуп, bir yıl üzerinde söylenen hareket olup, amcanın çeşitleri hareket ettiler ve Altınbek mümkünlüğünde özlü hareketler cesap bir top. Vakti gerektiğinde sizin geldiğinizde rahmat ve geldiğiniz o çınarda gerekçenin sapatı gelip yerine cüzme görüşülük alıp özünce bir mümkünlükten faydalanıp bilgin alanlardan bilgeni bilekler. Жақсы рахмат. Әке, Турцияға бардым. Турцияға барып, бұл жерде бардық Түркияның облыстарының, райондарының иштешкен бір тарым конфедерацион деген бір организация бар. Олармен біз танышып, анан ошолордун мына жерде өкүлчүлүгү бар, бір бала бар. Анан ошол сунушталат да ошолор. Ошол мамлекетине колдоо берсе, biz жылына азыр дайыр 50 миллион көчөт бар. Бизге процент эч нерсенин кереги жок. 3 жылга бөлүп төлөй турган кылып туруп, ушуну мамлекет мойнуна алып, мына ушул 50 миллион көчөттү биз бөлүп беребиз деп 3 жылдан кийин ушул багбандардан биз ошол акчаны жыйнап бере алабыз деген ушундай бир агентство же бир чоң бир ишкана чыкса, биз ошолор менен договор түзүп, анан жылына 500 миллион көчөткө чейин ошол объемду чыгара алабыз дейт. Анан силер сураган көчөттү берели. Анан силер заказ бердиңер, мисалы үчүн сизге мынанча алма, мынанча мисте, мынанча жамбак, мынанча бадам, мынанча керек дегендерди биз алып келип берели дагы. Ушул силердин багбандарыңар менен түз мындай иштей турган профессор агайларыбызды алып келели. Булар баардык дейсиздер
Bizler çıkıp sağa buna bolboyt dep üyretsin, anan ошону дыйкандарыңар карасы деп ошол дейт. Анан дагы бир жакшы жери дейт. Ошол көчөттөрдүн дейт акчасына дейт жүн бергиле дейт, жүн. Бал бергиле деп атат, балык бергиле деп атат, эт бергиле деп атат. Не чыкса ошону менен расчет кылгыла деп атат. Зай баягындай обмен дагы болот деп ушунчалык сон немени коюп берет да. Шарт. Мисалы үчүн бизде асардын баасы биздикиндей таза асар Түркияда жок. Чындыгында бардык асарларды жеп көрдүм, биздикиндей таза асар жок. Анан биздикиндей ширин мөмө да жок экен. Олар айтылат, биз келели дейт, ошол бакты үйрөтөлү, бактын ортосунан лоя, соя, маш, нокот сепкени үйрөтөлү. Ошол нокот менен лоя, соя менен деле расчет кылып берет. Ушунчалык сон шартты түзүп берет да, эми карасаң көчөттү берип атса. Анан кийин дагы бир жакшы жери неге ушул немелерди азыктандыруу дейт. Ошол кандай азыктандыруу керек болсо дейт, ошол заводдорду ушул Кыргызстанда курайлы дагы ошол менен органика кылып азыктандырып, анан силердин продукцияларды биз Европага сатыш берели дейт да. Мына Европага ошол мистени сатайын дейт, бадамды, жаңдалымды дейт, бар жоогун өткөрүп берели дейт. Биз ушундай силерге жардам берели деп ошону айткандан мен азыр премьер-министрдин өзүнө жолугуп ушул маселени айтайын деп аракет кылып атам, бирок премьер-министрге кириш дагы өзү бир маселе экен да. Адамдардын баардыгы кире албайт экен, эч кимди киргизбейт экен, сүйлөштүрбөйт экен. Чындыгында бул чоң уюм экен, ушунчалык чоң уюм экен. Булардын мүмкүнчүлүктөрү аябай көп экен. Любой тармактан булар бар экен. Малчылык дейсиңби, не бар жоогун биз барып, айчар силерге биз бара турган болсок дейт, силердин айчармаңар дейт, ушундай башкача өмүттө өнүгөт дейт, силер өзүңөр да таң каласыңар дейт. Себеби дегенде бул жолду биз басып өткөнбүз 90-жылдары кудум силердикиндей эле, биздин жолдорубуз деле жок эле дейт. Өтө мындай. Бул 30 жылдын ичинде ушунчалык өнүгүп кетти да булар. Мына деген себеби дегенде бири-бирине көмөктөшүү, жардамдашуу, кичине акчаны көбөйтүп, бири-бирине мындай ишеним көрсөтүп, ушунун аркасынан ушуга жетиштир, азыр ошону Кыргызстанда жасап берели деп атат. Эми бир мүмкүнчүлүк болсо ушуну жеткирсеңиз губернаторго, эгерде неме болсо ошол Анкарадагы тарым кolu менен биздин ошол губернаторлорду бар дос кылып, побратим чыгарылып, жолуктуруп, анан Анкаранын неси жакшы экен, Анкара суук жак экен да. Көп жерлердин көчөттөрү бизге отурбайт экен, көп жерлерде. Анкаранын эмне кар дагы өтө көп жайт экен, суук болот экен да. Ошон үчүн бизге мас жер экен да, биздин климатка жакшы жер экен. Ошол. Бирок сиз эми айыл министри менен да өзүңүз тааныссыз. Мен ачык айтып коеюн, айыл министрлиги 30 жылдын ичинде болбой бардык тармактан айыл чарбасына өнүкпөй калгандыгыбызды баскара келген президентибизге да, кабинет министрликке да жеткизип, бир топ жакшы аракеттер жасап атат. Мына байкалсаңыздар керек, тосуларда кызык чыгып атабыз. Бирок Кудай кааласа, мен да мындай ишендирүүгө коем, эгер ушул жигиттер аракеттерди жасап, ушул колдоо болуп турса, биз да бардык тармактардан колдон келишинче өзгөртүп аракет кылабыз. Сиздер менен биргеликте. Siz ministrine жақсы берсіз, bir günü kabul alsa, uşul sertifikatı menен gelgenden bir iştorda ünlü koyduğunlarını siz жақсы düşünüp verseniz, biz de siz yol üstüne güvenlerden aytıp, dostluk kooperatif ünlü жасап, şu kaç taraftarlarla birbirine dostlaşıyoruz, şu bağda biz de hareket kılınız, sizden açılımız, bağlantılarımızda oylarımızda aytıp, şu olan жасалған неселерді көрсетіп, өзlerinin işgalantı özgürlüğümüzü ve bәрінің дамыlarını tak verseniz, alanlarda memleketin dengeli hareketleri cesaret ediyor. Öyle olsa. Hazır eline hürmetli bugün gücünü karşılaştılar. Bu cevderler bağlantılar olandan keyin bir top optarınızlar var. Köpçülüğümüzde vakti östürüp günde işlep ataslar. Köpçülüğümüzde camice sayısında hareketler cesap ataslar. Biz en özgürlüğünden aytıp olduklarına da aytıldı. Altınbek'in de arkadaşıyız vardı. Altınbek'in. Allah aşkına Kırgızistan'da Bağbançılar Asosiyasiyası'nın yetekçisinde yardımcısı olup işte büyük Aldağ büyük hareketler жасалып,
Biz de ошол убактарда şu ассоциация түзүп, бөлмөлөрдү түзүп, ассоциациянын башчысын түзүп, şu биздин өнүгүү продукцияны кайсы жактарда сатып алабыз, кандай аракеттерди сак болот деген ойлор болгон да. Биздин отурумда мен ошонун жиберегинде болуш керек деп ойлоп атам. Азыр ар бириңиздер өзүңүздөрдүн ойлоруңуздарды айткансыздар, болбосо дагы болгон болсо ушуну айтсаңыздар, ассоциация түзүлсө, райондордо өзүнүн ассоциация болбосо область боюнча алабызбы. Билесиздер, Кыргызстанда ошол багмачылардын ассоциациясы бар. Ошол кандай адамдар мүчө болот, анын баарын дагы тактап туруп, эми чынында ушу багмачылыкты өнүктүрсөк, мен ойлойм, биздин Кыргызстандагы элибиздин экономикасына бир тобу жакшы болмок. Анан ушу эми Абасмаловна ушу баягы аракеттерди ушу артта калбайдыган дайым ушундай иш аракеттерди жасап башташ керек да. Бүгүнкү күндө кредит берүүдө да айтып атышат. Ошо багыттарды да тандап, ошо өздөрү келип карап, ушу акча эмес, канча процентин только ушу багыттын жанагы көчөтүн алып келип анан эгүүнү үйрөтөт депчи. Ошол багыттарды geçişimiz керек деп атам да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ошо жана биз айтып аткан показы эки айыл банк менен СК банк аркылуу берилет да. Бул мына жазгытылаа жумуштарына биринчи көчөтө мал чарбасынан дагы ушу жазгытылаа жумуштарына көбүрөөк көңүл бурат. Кимиңиздер ошого аракет кылам десеңиздер, ушунун үстүндө аракеттер жасап эртерээк уурашыбыз керек да. Мына акча келип түштү деп атат. СК дагы айыл банкта. Айыл банкында келген адамдын баардыгы электронный десе болот экен, өзү барып эле өчүп көтөрүп койгон. СК банкта качан гана документин даяр болуп, айтылган жанагы алардын банковый схемалар бар, нелер жасаш керек. Ошолордун баары даяр болгондорун өчүп ошо менен акча бере баштайт. Айыл банкында баягы келген адамдын баарын өчүп кала берет. Бирок кимдин документин бүтүрүп, жанагы өзүнүн тиешелүү сураган нерсе бүтүрсө, ошонун акчасын алып кете берет. Ошондуктан ушуга дагы бир аракеттер жасасаңыздар. Сабабы жокко берилет. Сабабы жокко берилет болуп кетти. 300 миң берилет. Сабабы жок. Жок, мындай урматтуулар. Былтыркы жылы 150 миңге чейин беш залог берилишти. Былтыркы жылы мурунда 150 миңге чейин, азыр 300 миңге чейин көтөрүлдү. Залогу жок. Айыл өкмөтүнөн справка. Анан өзүнүн жерин жөнүндө көлүгүн, жер көлүгүн осылайшыдан алған. Андан тышкары аренда фондун жери болсо, арендадагы жердин документин алып барасыз. Ошон үчүн СК банкка кайрылсаңыздар, точно айтып берет. Бизге берген маалымат ошол. 300 миңге чейин беш залог. Ошол сиздин өзүңүздүн пайдаланган жериңиз. Анан ошол айыл өкмөтүндө жашайт деген айыл өкмөтүнүн справкасы. Ушуну тейлейт. Ошол кагазды алып барасыздар, беш залог 300 миң сом берет. Мейли туугандар, анда кайра эле ошол суроо жоопко буласаңар, кимдин кандай суроосу бар? Өзүнүн багы боюнча. Ишке кирейин дейм. Мына дыйканчылык эми азыр күч алган мезгил, жерлер жакшы болбой калды, баары дары менен болуп калды. Ошо дарыларды дүйүк 50 сомго чейин чыгып кетти да. Бул актабай калып атат, кандай кылабыз? Бензин болсо дагы жылда 2 миң менен айтыла турган жерлер бир 4-4,5 миңге чыкты. Килограммы 20 сом, 20 сом алгандар 50 сомго чыгып кетти. Ушулар арзандабайбы? Сакал эми чынын айтканда туура сурап атасыз. Биздин баарыбыздын көйгөйүбүз ошол болот. Биз дагы ушул маселеде кайрылганыбызда азыр эми мен жана айттым го 835 миллион акча бөлүндү. Биз азыр мына сиз айтканда 40 миң сомдон 40 сомдон 60 сомго чейин чыгып жергиликтүү басына карбамиттер 60-ка чейин чыгат. 40 сом, 45 сом болуп ушундай. Ошондуктан бул багытта мен жана бизде айткан маселени койгонубузда, мына азыр Өзбекстан менен келишим бар 150 миң тонна. Эгер ошо 150 миң тонна келсе, биз ошол рынокты регулировать кылабыз деген маселе айтышты. Анан эми солярка менен бензинди мына биздин бир өзүбүздүн жерде өзүбүздөн чыкпайт. Удаление да өзүбүздөн чыкпайт. Ошол үйчү майларда өзүбүздөн привозда, ошондуктан
Bunda başka memleketlerdeydi. Bu ülkenin dengeli bir değil oldu bizde de. Yok. Biz cenabı şu Büyük Mahallem'den taşıran yetekçilerinin Cakmıklar'da yolculuğumuz. Bu zırhları bol gelekten dersi Dihkancılık'ın aslında sonradan 5 tane yılda düşürüp vallahi kolları başladık duracak. Bu yıl buna bizler Cakmıklar'da yolculuğumuz. Kaysı devlet pazarlarda olsa kaysı cenabı yere koyuyorlardı. Şuna işleyen çok gruplu yetekçilerden. İşte belki tamırda, polikarlik olsa, siz özünüzün oşol yerge zaten Almanın tamırı Alman bulay ederiz. Oşol polikarlik olup çıkıyor. Sizin tamırlar, biz aktarken Redçi, Golden Dileştirişti ulasanız, o da 7 yılgaca en çıkımda bir öyle. İşte belki tamırda, oşol tamırdı, aktarış için biz Kaç yıldan beri şu hareket kılıyoruz, sözsüz türlü in vitro laboratoriyasının klonel maddeminin çıkarılgan küçükçe gerek de onun için 26 milyar son bölünüyor da onun hazır suratımızda ve bu işlerin milyar son verildi. Biz o 7 Duvan'da, 7 oblasında 7 pitonlik koyuyoruz da şunun hareketini çalışıyoruz. Alsız bol dedi. Menede çıkarsa olur. Kostu çıkılıydı, semi çıkılıydı çıkarsa olur. Bırak kostu çıkılıydı çıkaralım demekler. Semi çıkılıydı çıkan çaktaları virüs gibi olup kalsın mümkün. Alacağında bir de şu virüsü tekşerle tutamında bir de aparatı 400 bin dolar. O şurada bizge 3'e ögerekler. Adam sıkkanı bayağı okul ememeden işleyip duran var özünün şaymanları olur. İstibazlar, onun önünden suların vardır, çoğu maksana gelir. Eğer de bir cazalama toplaması var ya birdi. Biz hazır 1 milyon köçet satıyoruz da polikardi. Olursa yılına 5 milyon köçet verip durmakta bizge. 5 milyon. Bolkonlar asfaltı 5 milyon dolar gider. Gelir bir 2 yıldan değil bu özünün olmayan aktartır ucu giyinki oblasına giyinki bir tonlike ucu akça çıkarmakta bu. Şimdi bir öyle kurup olsa birinin arkasından biri kurulup geçelim. Bu ne? Государственный частный партнерство olup turup, şunun cazası olup, cem olsun 100 bin dolardan, 50 bin dolardan aksiyonerler çıksam da o şardan, o oblastan 50 bin dolardan koşkon 100 kişi çıkartırgan olsa biz memleketke hiç kadar baylan özümüz yer satып alıp 200 hektar оборудованияны алып келип, зданияны куруп, теплицаларды куруp, ушуга иштей турган балдарды өзүбүз окутуп келип, ушу өзүбүз эле көчөт чыгарып, жылда мисалы үчүн 100 киши, мисалы үчүн жылда жок эле дегенде, мына ошол салып койгон 50 миң доллардан жок дегенде 20 миң доллардан киреше алып турмакта ошол кишилер. Эгерде ошондой чогулабыз десе, биз 11 кишини чогултканбыз азыр. Дагы бизге 89 киши керек. Ким кошулам десе, мына списокке жазабыз. İşte başlayabiliriz. Birinci pitonlik uşul Bişkek'te yapılmalı. Bişkek'te hazır 465 hektar yer suyla programımız 1 milyon dolar var. Yer var. Hazır 1 milyon dolar daha çoğaltırmamızda uşul yerge uşu teplitsası var. Yer var, teplitsası var. Ana zdaniyası, ana zdaniyaga laboratoriya gelir. O için var 10 balanı 150 bin dolar tölerdir uşuldu. Demege Turkiyanın 6 şarına okutup koyuyoruz. Uşular uşu gelip, bizim laboratoriyada işleyip. Bu da öte çoğun vложениyalardı. Buna yılına mesela 50 bin dolar salıp koyulan adam neyin az segede 20 bin dolardan gireş aldılar. Eğer de ploşetli daha geriye getirip, bir 2 bin hektarga жеткирип ала турган болсо, жылына 20 миллиондон көчөрүп чыгарып турган бизде мүмкүнчүлүк болот да. Ошон үчүн ким кошулам десе 50 миң доллардан ушул биздин ишке. Ошо питомбек деген кичине бир организация ачып койгонбуз, ошого азыр 11 киши дайыр. 50 миң доллар ичинде алып келгенде азыр бир эле машинанын акчасы келди. Азыр 50 миң долларга байлар бир машина алып минип атышат да. Чындап келгенде, салып отурган болсо, зачем? Ага 50 миң долларга полукардик 1,5 гектар бактылбайды, буга салып отурган болсо, ол киши жылына 20 миң доллардан үйдө жатып эмесин алып берет да, дивидендин. Жатыр. Пока ошол көчөткана бузулуп жок болуп кетмейинче, жыл сайын ошол киши 20
$10.000 киреше алып төрөбөт. Бул только частный эч неме болбойт, ошол 100 адамдын өзүнүн менчиги болуп калат. Мына ошондой менчик питомниктерди бирисин жараткандан кийин ошо калгандары ошону көрүп, прибыль көргөндөн кийин анан бул питомник Кыргызстанга толуп кетет да. Мага суроо болсо бересиздерби? Менде чакырып атыр бул жака чечке. Assalamu alaikum. Мо органиканы өндүрүп атабыз го, биз эми уже өнүгүп атабыз да, Кыргызстанда органиканы өндүрүп атабыз. Ага чейинки маселесин базардагы продукцияны ким мындай көзөмөлдөй алат, мисалы үчүн? Азыр органиканын лаборатория жок болгонуна байланыштуу адамдардын ден соолугуна кооптоп атпайбы көп нерсечи? Нитрат көп болду, дару жеп атабыз, аны жеп атабыз. Андан кийин дары болду, полностью химикат болду. Ошону кантип чечсе болот, ошону айылдай дегем сизге. Рахмат, Кудайдас. Сайын баракка билесиздер, аябай мындай контролдонгондон эки асаканда турат. Баягы сайын сулгандан кийин көптөгөн кыйынчылыктар болду. Азыр мына Айчара министрлиги, кабинет министрликтерин сөз кылып атасыңыздар керек. Жакын күндөрдө ошо лабораторияларды жасоо боюнча 3 облуста ушундай чоң жакшы лабораторияларды коебуз деп атабыз. Кудай кааласа. Анан негизи ал тармактарына биздин эме бар, ишканабыз бар, анализдерди чыгарып, аракеттерди жасадык. Бирок жетишсиз болуп туруп, адам аз. Болгону 15 күн адам иштейт, анан эми туура айтасың, баягы биздин азыр көбү ошого айтып атпайбызбы? Ден соолуктун оонун көбөйгөнү, оонун жашаганын баардыгын келтирүүчү жеген ишкенбиздин деген маселе чыгат. Ошондуктан министрлигинин дагы чоң аракеттери ошондон болот. Анан бул жака малдардын дагы башын санына сапат өткөзсө, анбай идентификацияларды жүргүзүп, дарылоонун баардыгын колго алсак, ошондой убакта мөмө жемиш бактардын дагы жейтин тамактарыбыздын баардыгын ушундай аракеттерди жасасак. Жана мен кластердик подход дегенибиздин негизги максаты 30 жылдан бери кредиттерди алып келип, жыйынтыгы жок. Миллиондогон, миллиарддаган кредиттер алып келип, акыры жыйынтыгы эч кандай болбой жатат. Ошол 9 продукцияга кластердик подходдон 1 миллиарддан акча бөлүнүп, ошол эми агрегатор деп атканыбыз, ассоциация деп коеюн, ассоциациянын башчысы ошол министрлер менен отуруп ошол акчаны алат. Мен бир сахарда айтканмын. Сахарды өндүрүш үчүн ошол сахардын заводунун жетекчисине акча берди. Сахардын жетекчиси, ошол заводдун жетекчиси өзүнүн мүчөлөрүн өзү издеп алат. Ошол бөлүнгөн акчанын себебинен ошонун удобрениясын, дарысын, үйөнүн, айбоосун баардыгын ошол киши бир контролдоп берип, акчаларды берип, анан жыйынтыгында ошол өндүрүлгөн кызылчаны сахарын сырып өндүрүп алып, анан өзү ошол сахарынан бул областтын мамлекеттен ошол контрол болот. Быйыл бизге мынча акча сизге кредит катары берилген. Сиз бизге мамлекетти азык-түлүк коопсуздугунан сахар менен биздин Кыргызстан элин эмес үчүн сиз бизге мынча тонна сахар өндүрүп бересиз. Ошол багытта ошол акчаны берет. Ошол эле убакта өзүнүн заводунун ошол акчанын 20% акчаны заводдун өндүрүшүн жоголтуш үчүн да берет. Сен ошол 20% алып заводун дагы өнүктүр, ремонттур, андан чыган бул акчаны менен адамдарга ошондой подход менен барып алып, анан ошол баардык өндүрүп, анан бизде мындай анализ болот ошондо. Бир тарап, мисалы үчүн 9 продукция ошондой. Ет, сүт, жумурта, сахарный свекла, будай, мөмө жемиш, 9 продукцияга кеткенде 9 продукцияны ошондой берет. Ет баардыгы içinde. Эми ошондо мына келечекте биздин бар жолубуз мындай контролдонот, таза продукция чыкканга аракет кылабыз. Ошонун ичинде ет да бар. Этти өндүрүүчүлөрдү мисалы үчүн ассоциациясы түзүлгөн. Ошол жерде именно ошол жерде өздөштүргөнгө, суу чыгарып аракеттерди жасаган. Тери болду да 1,5 миңге чейин уюдун терisi сатат эле башта. 300, 400, 500 сомго чейин коюн деп азыр такыр болбой калды. Күндөр болсо такыр иштей берет. Ушуну айттыңызбы? Не болду? Багбанчылык боюнча Айыл чарба министрлиги менен жолугуп, анан өзүмдүн баардык баягы канча жылдан бери айтып аткан сөздөрдүн баардыгын айттым. Эң биринчи илим менен тажрыйба, эң биринчи.
Экинчиси мына ошол тунаrsız жерлерди элге бөлүп бергиле деп айтты. Жөн эле жата бербесин эми ал жерде мал тойбосо, жөн эле таштак болуп эле ушул келген конокторго да уяласың да, силерде эмне эркек жокпу, эмнеге тал терегеге көрбөйсүңөр деп айтып. Анан айтты, анан ошол жерлерге суу чыгарып берип, анан буровойлорду да айтты, скважиналарды айтты. Анан сөзсүз түрдө ошол bir türlü kılıp durup Bartın Kırgızistan'ın yerine koça çetkilip veriyor için pitомник айтты. Ушул 4 маселени koydum. Oysa ушул маселелер боюнча жооп берди, айтты, жерди dedi, азыр биз чечип атабыз 500 000 гектар жерди багбанчылыкка бөлүп берели dedi. Ошол кунарсыз жерлерди 1 гектардан 10 гектардан кылып, баягы күчү жеткен адамдарга берели деп ошону айтты. Анан кийин su boyunca aytsa, anı da karab atabız деп айтты. Hareket kılıp atabız, kanaldardı расширять etip, anan keyin баягындай жаңы kanaldardı казганын дагы ушундай bir hareketlerdi жасайбыз деп айтты. Эми бул баардыгы элдик жылга болот болуптур да. Анан питомникти айтты. Питомникти айтсам, питомник сөзсүз болуш керек. Буну деген биз жерге киргизгенбиз. Кудай кааласа питомник болот. Сен айткандай ошондой лабораториясы менен мынау баягы ар жерде питомник көп болуп, ошо питомниктердин жерин алмаштыруу менен же башка бирөөгө берип, билмем ошо расширять эткенде жерлерди. Оштукун мисалы үчүн оштун бир бактерия жалып аткан жерде ошондой питомник кылабыз деп ошентип айтышты бардык облустарга. Анан эми боюнча дагы ушул балдарды окутуу боюнча айтты. Балдарды окутуу боюнча айтты менен ошол балдарды dedi колубуздан келишинче ушул эмеге окутабыз дагы балдарды окутуп туруп 6 жыл эмеге айчарбага иштейсиң ушул окууну бүткөндөн кийин ойлонуп туруп окууга кир деп айтабыз деп ошентип айтты да. Анан болуптур деп ушундай болду. Анан менен сырткары дагы чоң макмандар келди. Абдурахманов келди, Абдурахманов келди. Тоңдон Аслан деген аке келди. Анан дагы мына Азара Жемиштин представительдери келди. Анан Гринлайт деп баягы аэропорттун круговойунан ылдыйракта круговойунда көчөт сатат го Гринлайт деген. Сербия көчөттөрүн ошо балдар келди. Баардыгы келип өздөрүнүн мындай эмесин сунуштарын бар жоғын айтып кетишти. Бирок чындыгында келгенде туугандар азыр биз капитализмде жашап атабыз да. Капитализм акчаң болсо, неме болсо, кааласаң аэродром кур, бар жок болсо. Мурда Союз кезинде положенный кирпичтен бир кирпич өйдөрөк үй куруп койсо, келип ошого сурайт эле СРБлар. КГБлар келип сурайт эле, сен эмне мынандай бийик үй салдың деп. Ошого чейин киришет эле. Азыр Кудайга шүгүр, сөз эркиндиги бар, акча эркиндиги бар. Кааласаң Америкадан 1 миллион алып келесиң, же Америкага 1 миллион алып кетесиң, баардыгы сенин өзүңдүн ишиң. Эми ушул эле кезде азыр биз мына жер сериктиштер боюнча көп суроолор болуп атат да. Туугандар, жер сериктишти биз өзүбүз эле даярдаган үйрөнөлү. Мына азыр араларда барбы биогумус бактар. Абака сиз кол көтөрүп. Мына азыр биздер ошо кыйналбайбы. Дагы бир 2 жылдан кийин буларды 100 тонна кыртак келет, 60 тонна биогумус алат, 10 тонна жерди калагандай иштетет. Бир дагы немеге баягы нитраттарга зарарчылык боло берет да буларда. Себеби дегенде биогумустун курамында темири дагы бар экен, калийси, кальцийси, азот чистилиги бар жол бар экен. Анан соң даракты onun aslında kança azot salma bayağı darak orugan kıynalan. Mına ошол даракка эксперимент кылып туруп эле жөнүндө бир 20 жылдык даракка бир кап биогумус салып койгула, анан бул элде результатын көрөсүңөр. Бул вообще башка нерсеге дейсиңер. Биз ошону колдонуп биз ушун жүрөбүз ошол. Менин багым оорубайт, чынынан өтө чөп туруп, бирок зеленкасы жетишпей да. Жегеннен калганда жапжашыл болуп турат да тешкилерде. Себеби дегенде астында азык көп, дарак күчтүү, иммунитети бар, ооруларга туруштук берелер. Ошон үчүн туугандар күндү кетирбегиле. Мына азыр ушул мезгилде элдин
бардығы мал баққандар қантып қығынан құтыламын деп отырады. Қантып құтылса келді. Барып эле мен жүктөп кетем десем сүйгүп кетеді, әңгенен ал дейді. Бары самосвал Мерседестер шықты азыр. Самосвал, кішінекей. Газеге үстін жүгін алады екен. Ошо эле барып эле эки балаңыз менен барып туруп жүктөп эле ошондойдон 10 да алып келе турган болсоңуз 40 тонна биогумус неме 40 келет. Ошо 40 тоннага 200 кило уруктук сөлжан алып салып койгула өмүр бою эмеден кутуласың. Анан туугандар берде биогумусу бар адамдар бар. Уже ошолордон алып, уже даракка салгыла. Телефонда турганда бири-бириңерге бергиле, менде биогумус бар, кел. Ал менен алдагы мына арзаныраак берип бири-бириңерге. Ошону иштетип үйрөнгүлөр. Биогумуска өтпөсөңөр, болду. Силер мына жылга бере бересиңер. Быйыл 100 кило, келеге 200 кило, 300 кило, 400 кило, 1,5 тоннага чыгарсаңдар ушундан бересиң. Себебі алты бардық тамырлар жалпы болып, бардық микроорганизмдер өліп, өсіш деген ошол жер шлак болып болған. Анан одан шығарған продукцияны сен же Россияға апара бересиң, же Қазаққа киргизе бересиң, же Өзбекстанға алып бара бересиң. Мына тажиктерде лаборатория болып қойды. Попробуй, бизнес алып өтүптөр. А бізде лаборатория жоқ, бізге бар жоқ уду соқты киргизип алышат. Анан кейін туғандар, мына ар жақтан ар кандай жер серпілтиш келип атат, ар кандай бірдемелер келіп жатыр. Туғандар ошолордун бардығынын основасы био боло турган болсо, ошолордун бардығынын основасы сөлжан, башка эч нерсе жок эле. Просто силерге красивый банкага куюп келип эле сиз баягы өзүңүзгө бир сомго айланбаган биогумусуңузду ошону сууга чалып туруп, дагы бирдемелер сээп туруп, сизге ошону алып келип 600-700 миң сомдон сатып турат. Биогумустан чыккан дарылардын түрү 300 миңден ашат экен дүйнө жүзүндө биогумустан чыккан дарылар. Мына ошолорду азыр Россиясында алып келип атат, Татарстанда алып келип атат, Сибирден алып келип атат, башка жактан келип атат. Мына башка жактардан бизге токой торф, мына токойдогу мына чириндилерди алып келип бир кабыл 1600 сомдон сатып кетип атат бизге. Алардын астында биогумус деген 50 килограмм чириген компосттон 2 килограмм биогумустун күчү артыгыраак. Силер ошону түшүнгүлөр. Даракка силер биогумустун өзүнүн өлчөмү менен берип эле турсаңар жылына. Мисалы үчүн бир жылына 2 килограмм салынат. Бир жылдык көчөткө 2 килограмм. 2 килограмм салсаңар, баягы кулпуруп, өсүп, силерге аябай сонун түшүм берип турат. Ошон үчүн болду, күтпөңүлөр силер Өзбекстандын селитрасы. Россиядан да, Казактан да селитра күтпөңүлөр турганда. Болду, аны токтоп, эсиңерден чыгаргыла. Болду, эми будан кийин өзүңөрдүн жандык малдардын, жылкылардын кылын переработкалын ошону менен. А бизде мисалы үчүн кыйнап келген жерибизде эле жок да турам. О чүйдөгүдөй ар бир адамда 150 же 200 гектардан жерибиз жок да турам. Азыр эң көп жери ким? Айткеле 10 гектарлыктар барбы? 5 гектарлыктар барбы? 2 гектарлыктар барбы? Мына. Силерге бир эле хова 40 керек болду. Башка эч нерсе керек жок. Бир хова 40-ты 4 та уй таярдап берет бизге. Болду, силерге башка эч нерседен керек жок. Болду, алып келдиңер, сулаңар, сөлжанды салып койдуңар. Болду, всё. Силер 2 гектар багыңарды сонун иштете бересиңер. Эч жакка күтпөйсүңөр. Мисалы үчүн эртеге совсем жаап салсам эмне кылабыз? Кандай кылабыз? Чиринди малдын астынан чыккан чөптү топтоп, кырды топтоп, огороддон чыккан бардык баягындай мото чөптөрдү топтоп, бардыгын топтоп, бир жерге компост кылып, ошону эритип, ошону чиритип, ошону сөлжанга берип үйрөнгүлөр. Сөлжанды дагы азыгын даярдашты үйрөнүшүбүз керек экен. Биз болсо сырой эле берип коет экенбиз да. Сырой бербеш керек экен эч качан. Сөлжанга бере турган кыкты даярдаш керек экен. Кыкты үйүп туруп, üstüne sudan serptirip, je baykağı seviş gereken, je olsa trihadermin, je biyanikmin. Bayağı bizde departament organizmi hozayasında turat oşalı. 50 som, 30 som. Oşalı eko'dan 5 litreden alıp, arlaştırıp durumda suga. Oşalı çaçıp koysam, men kurtkamda kap-kırağılıp, çirtüler eken, kıktı. Anan oşalı söljanга bersek, ödü tez bir rabotka kılakken, anan oşadan bayağı biz sıroy salıp koyduğumuz için bizde biogumuz баягындай чачка окшош да мындай. Чачкага окшоп турат да. А эгерде биз компост кылып бере турган болсок, гранулированный чыгат экен да бул. Чистый товар болуп калат да.
Sölcan bakışı tuğanlar bizge bir tane sotik yer gerek. Biri mesela canım sotik yer gerek. Bir yağı 5 olsa oldu. O şekilde 40'ı büyük koyulur, bağlıyoruz. Yerim dediğinde hiç desenin gerek yok. Onu aslında asfaltçı, sementçi, plita koyuşun gerek yok. Cöndele 40'ı büyüğüne, o şöyle Sölcan kantaklı oluyor ama nımdılığı tekşerip koş gerek. Pas dayanına nımdılığı tekşerip, o şöyle 80 payı olursa da oldu. Sölcan o şöyle tınım çok isteydi. Kışın nasıl olsa жаздың burdu 50 santimetre oturamızda, kıştın burdu 2 metre oldu. Al жерге от жағыштың керегі жоқ, қинаштың керегі жоқ өзіңнің. Сөлжан, ошол үйрөнгөн, ошол средада чоңойгон. Bunun ата-бабалары ошентип музда эле чоңойгондар. Үшүгөн. Ошон үчүн буларда иммунитет бар. Биз неме барда? Жылкынын кыгы менен эле койдушулар. Боло берет? Боло берет. Жылкынын кыгы биринчи ап келгенде жылкынын кыгына салган жакшы болот. Жылкынын кыгын да Sölcan аябай жакшы бөгөт дагы. Анан кийин любой кыкка сала беребиз. Сизге наоборот жакшы. Туганда строго бере. Жылкынын кыгын дагы чегитешсе. Эки айда коп койсоңуз, судан себеле клёнка жаап койсоңуз өзү капкара болуп күйүп калат экен. Ошону бергенден кийин анан Sölжанда мындай гранулированный сонун биогумус чыгап берет экен, чач чыгарат. Баштаңыздар туғандар, мына бұл жерде кимден алам десеңіздер, мына бизден алғандар толтырат. Ушул жерден алып баштай бериңиздер. Бардыгыбыз ушуну ишти алып бара турган болсо, бир дагы тезек көчөдө турбаш керек. Калбаш керек. Бардыгын биз болсо өзүбүздүн ошол производственный круговорот кылып коюшубуз керек да. Мына азыр бардыгыбыз бактылабыз. 4-5 мөмөрүндө гана бармайды дагы, ушундай бактылайт. Эртең сатканда өзүбүз кыйналбайбыз. Канча объем көп болсо, ошончо эмеси өсө берет. Мисалы бир машина алманы чыгара турган болсо, баасы мисалы 40 сом боло турган болсо, 1000 машина чыгара турган болсо, ошонун баасы ушу 80 сомго чейин. Эки барабар көбөйүп кетет. Биз бактылабызда өзүбүз эле болобуздар, анан кийин саткан келгенде жалдап мындан кийин мамлекет сатып берет дейбиз. Класстардык бактарды уюштурайын. Канча бактар чоң болсо, ошонун кармалай. Эң туганда силер көп кармабай, аксакалдар бир дуа берген, ушул менен бир күндү жыйынды жаап деп жарыялайт. Ана ажеке. Мен бир жыйын тутуучу сөз кылайын да, дамда дуа берип койсун, а? Урматтуу дыйкандар, бул жерде баардыгы ушу бак дегенде кызыккан адамдар келип отурасыңар. Эми ошончолук инициативасы бар, аракети бар, мына Абдулла ташып отурат. Эми Туркиядан бери барып көрүп келип, канча жылдан бери дават кылып туруп, опыт бар да, түшүнүк бар. Пайдаланып калгыла. Бул жерде билимдүү жигитибиз отурат, өзүбүздөн экен. Ошодон баягы кандай дарак эгишти, кайсын эгишти, кандай кылышты сурап калгыла туугандар. Атайы келгенден кийин мына бири-бириз менен таанышып алдык, бири-бирибизден опыт алайлы. Бир нерсени айтып коеюн. Жер жок, кайсы жерден алам деп туруп көп адамдар мындай туман болуп эле жүрөт да. Мына мисалы Отсадырдан карап туруп наркы жаңарка чейинки кеткен жолдун бойлорундагы адырлардын жаткан жерлерин карагыла. Ошонун жанында чоң дайра агып атат. Азыр системалар өнүгүп калган, насостор өнүгүп калган. Капиллярный кылабыз десеңер, ошол как раз арттын боюна эле немени жасап туруп, насосту коюп туруп эле жогору карап туруп аттыра бересиз туугандар. Мына кечегиде баягы немени ана жерде Зафер отурат, Ноокаттагы аксакал кишинин 20 гектар жерине барып келдик. Адырдын ушундай башына чыгарып өттү. Эң жогорuna Америкадан алып келип жаңгактар дейип койтуруп, бер жагына гала деген эң күчтүү сорттогу алмалар дейип койгон. Насос каякта десе, насос айдын этегиндеги кичинекей арыктан ошол жерден ураткен чыгып кетет. Бизде мүмкүнчүлүк бар. Мына Оштун үстүлөрүндө, мына Мадынын айланаларында, наркы Карасунун Сарыбулаттын айланасында эмне деген адырлар жатат? Тууган жерди алса болот ошону. Азыр мына азыр айтып атканды кара, Изилден, Суран, мисалы азыр жайлоо деген неме комитетке караган жерлерди азыр берген атпайбы? Ошону жайытка кирип калган. Ошон үчүн жайыттын жерине эч нерсе эгишке болбойт эле, азыр мүмкүнчүлүк болуп атат. Ошону дуа кылып турайлы да, ошолордун мүмкүнчүлүк болсо, мына жерде көпчүлүккө караганда айылдагы ойгон эле адамдар бар. Бул жерде ойгонгон адамдар келип турасыңар. Ошону эртерээк кыймылдап, эртерээк ээлеп, ошол жерлерди алып калгыла туугандар. Ошол илгери бир болгон, жанарттын ташарттын үстүлөрү. Сонун бак болгон эле. Эми азыр система өнүктү.
Onda çoğun dizli motorlarda koyup kıyналган. Azıranda kıyналбайсыңар. Arzan ele motor менен капиллярный ылтыр жасагыла. Ошону эмне негиз керек? Эмне негиз дегенде анакей агроном турат, илимпоз турат. Ошо жердин деңгээлине карап туруп, жердин бийиктигине карап туруп, баардык жагын телефон жазып кеткиле дагы байланышып аракет кылыла турганда. Аракет кылайлы. Баардык ушуну бири-бирибизден сурап туруп, эмгек кылсак жакшы болот. Эми ошончолук баягы күч жумшап, агроном менен бирге көчөттөрдү уштуп аткан мына уштуруу комитетине Абдулла Ташевдердин группасына чоң ыраазычылык билдиребиз. Дагы ушу зээндүүлүгү, аракети өсө берсин, Кудай булардын ишине, илимине береке берсин. Дамла дуа кыл. Рахмат жок. Бисмиллахиррахманиррахим. Allah ırısı var, elden ıntırmak vardı, ırısı var deyip. Intırmak borçlu bazı nasip kılsın Allah Teala. Ey Rabbim sen, ya avvalal avvalin, ya ahirel ahirin, ya zal kuvvetil matin, ya rahmel mesakin, ya arhamar rahim, ya hayyu kayyum, ya zel celal ol ikram, ey alamların padişası. Ey tengbeşi yok uzat, şerif yok жалгыз zat. Sen saklasan bizge eskim tiyalbayt. Sen yönetmesen bizge balayı kaza kelbeyt. Allah'ım bizi saktağın. Eldi yurttu memleketimizi bütün kılın. Memleketimizi saktağın. Allah'ım ana şu elge yurtga tınçılık, amalcılık, ıntımaksızlık ata kılın. Ege turgan ana şu baktarızda, egilgen baktarızda bereke payızında ata kılın var. Türlü bir afatlardan, yaman göz, yaman sözlerden asrağın ya Rabbi. Her bir adamın tileginde maksatı var. Hani bir gene sen bilesin, senden başka hiç kim bilmeyt. Maksatlarını asıl kılgın ya Rabbi. Mana şu jigitlerge Allah Teala omursanıza bereket, yüzüngörde jarık kılsın. Allah türlü böyle afatlardan siler saktasın var. Yeldince başına aman bolgula, tınç bolgula. Allah Teala silerin zihnin yerde ulu ötkür kılsın. Akılın tunuk kılsın. Dünyanın yerde ahiretine baktırılsın. Yeldince tınç baysın. Antimaksıl ata kılsın. Bereke payız versin. Allah'a akbar.